Саясий сойкулуктун чеги болобу? Албетте болбойт. Эмне үчүн? Анткени сасык саясат деген ошол да. Мисалы, жакында эле парламентаризмдин диктатурасы жеңген Кыргызстанда батышчыл лже-демократиялардын жетегинде укугу чектелген, эт менен челдин ортосунда эмгектенип келген, эрксиз жоопкерчилик деген эмне экенин билбеген Мамдептин Кыргызстандагы көмүскө резиденти Жээнбеков мырзаны улуу инсан Исхак Разаковго теңеп, ошол кишидей эл атасы болууга татыктуу деп жаналык албай сүрөп келген саясаттануучу эксперт Табылды Акеров мырза бүгүн кыргыз коомчулугунун абсолюттук көпчүлүгү өз эрки менен шайлап алган, эл тагдырынын жоопкерчилигин толук мойнуна алган президенттин ишине шек келтирип, керек болсо кайра шайлоолорго да барууга дайын болуш керек деп каңкуулап жойпуланып отурганы ашынган саясий сойкулуктун классикалык үлгүсү эмне? Жаңы Ордо 3-декабрь 2021-жыл. Мындай талант албетте ар кимде эле боло бербейт. Ага үн кошуп чыккан Ош Когалаңы 2010-жылкы окуянын каарман аялы Роза Отунбаева айым Ош окуясынын каарман коргоочусу Фархат тараптан мылтыктын үнүн угуп вертолетко түшүп качып чыккан Исмаил Исаков мырза эми башы менен таш сүзүлсө дагы эч ким бардыгы таза деп эч кимди ишендире албайт го дейм, деп колун ушалайт. Жана да көчүгүн качырып шыйпалактап турган Эмилбек Каптагаев мырзанын жана башка ушуларга окшогон ооз шкурник чыккынчы опузачылардын шайлоону шылтоо кылмыш болуп, тынч жаткан элди козутуп жаткан жосунсуз жоруктары тфу жолдо калсын дейличи. Анткени акылман чыгыш эли айткандай, гербен жүрө берет, ал эми дегендей кылым карыткан улуу кыргыз элинин патриот уул-кыздары жана көрөңгүсү күчтүү, акылы терең, пейили кенен, генетикалык коду таза ата-бабаларыбыздын илимдүү, билимдүү урпактары турганда, ар бирибиз өз ордубузда эл ишеним артып тапшырган өз ишибизди мыйзам ченемдүү, токтоолук жана сабырдуулук менен тез жана так аткара беришибиз керек. Бул биздин конституциялык укугубуз жана жарандык милдетибиз. Башка жол жок. Булак Назарнюс Чекиторг. UFC Валентина Шевченко Ошко барды. Бүгүн 12-декабрда UFC уюмунун чемпиону Валентина Шевченко Ош шаарына барды. Мушкер айымды Ош аба майданынан күйөрмандары тосуп алган. Валентина Шевченко ушул эле күнү Оштогу Султан Ибраимов атындагы драма театрда күйөрмандары менен жолугушуу өткөрөт. Жолугушуу 2,5 саатка созулат. Буга чейин Валентина Шевченконун Жалал Абад облусуна дагы барышы мүмкүн экени айтылган. Валентина Шевченко Кыргыз өлкөсүнө 22 ноябрда келген. Булак Супер Чекиткейжи. Камбарата бир ГЭСин куруу боюнча Казакстан менен сүйлөшүү болду. 17-декабрда Кыргызстанга Камбарата бир ГЭСин куруу боюнча Казакстандан атайын жумушчу топ келет. Бул туурасында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров КТРКга берген маегинде билдирди. Ал Казакстандагы эл аралык финансылык борбордун жана Казак өкмөтүнүн атайын өкүлдөрү Камбарата бир ГЭСин куруу боюнча президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен келе жатышат. Өзбекстан өкмөтү менен Камбарата бирдин ТО иштеп чыгып жатабыз. Казакстандык кесиптештер келсе, алар менен дагы ТОлордун баарын иштеп чыгып, бир финансылык модельге келебиз. Эмдиги жылдан тарта кура баштайбыз. Акчаны ким кантип таап келет, үлүшү канча болот, муну биз карап жатабыз. Кайсы принциптер менен курулат? Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан тарапта эмне болот дегенди президенттер өздөрү ичара чечип алса болот. Биздеги болгон ресурсту чогуу пайдаланышыбыз керек экенин быйылкы жай көрсөттү. Суу аябай тартыш болду. Аны бүт мамлекеттер түшүндү. Биз нарын суусу, кийин Сырдария болуп өтүп кеткен суунун 1,5% эле өзүбүзгө колдонобуз. Калган суунун бардыгын кошуналар колдонот. Ошондуктан алар дагы өз ыктыярлары менен кошо иштешели деп жатат. Биз ошол долбоорду эмдиги жылы жылдырабыз, деди Жапаров. Камбарата бир ГЭСи Нарын дарыясынын жогорку жагында Жалал Абад облусунун аймагында курулуп калышы мүмкүн. Булак репортер Чекиткейжи. Туркия дүйнөдө биринчилерден болуп абадан ок атуучу лазердүү дронду сыноодон өткөрдү. Дүйнөдө биринчи жолу Туркияда ойлоп чыгарылган лазер менен ок атуучу эрен дрону бардык сыноолордон ийгиликтүү өттү. Бул тууралуу түрк басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, эрен дрону менен 500, 300 жана 1000 метрлик бийиктиктерден жасалган ок атуу сыноосу ийгиликтүү ишке ашкан. Ал абага көтөрүлүп, окту атайын даярдалган темир буталарга таамай тийгизген.
Бул жаңы табылга тууралуу маалымат берген комиссардын орун басары Айкут Эроглу эрен дрону колго жасалган бомбаларды жана аскердик ок-дарыларды атайын адистин жардамысыз алыска аралыктан жок кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ экендигин белгилеген. Эрен учкучсуз лазердүү курал. Бул лазер менен ок атуу мүмкүнчүлүгүн дрон менен бириктирип дүйнөдө алгачкы ирет жаңы курал жасап чыгардык. Ал абадан өзү ок ата алат. Эрен толугу менен Туркиянын өндүрүшү, аны сыноодон өткөрүп ийгиликтүү жыйынтыктарды алдык деген ал. Ошондой эле аталган дрон Туркиянын куралдуу күчтөрүнө өткөрүп берилери кабарланды. Булак супер чекитке ийже. Путин 90-жылдары киши ташып иштегенин айтып берди. Россиянын президенти Владимир Путин 1990-жылдары айрым учурда киши ташып иштөөгө аргасыз болгон. Бул тууралуу анын Россия 24 телеканалында айткандарына шилтеме берип РИА Новости жазды. Алып баруучу ошол учурдагы экономикалык оор абалды сүрөттөп жатып, көпчүлүк мыкты адистер дагы жумушсуз калып кыйналганын эске салды. Мен дагы кээде киши ташып иштеп калчумун. Ал кезде көп эстегим келбейт, бирок башыман ошондой күндөр өткөн, деди Путин. Ошол учурда Путин Санкт-Петербург шаарында жашачу. Кийин ага президенттин иш башкармалыгынан кызмат сунушталып, Москва шаарына көчүп кетүүгө аргасыз болгон. Өзүнүн айтымында башка жумуш жок болгондуктан мындай сунушту кабыл алууга туура келген. Россия лидери буга чейин берген маектеринин биринде дагы 1990-жылдары мэриядагы кызматынан кеткен соң Санкт-Петербургда таксист болуп иштегенин айткан. Булак Спутник чекитке ийже. Рамзан Кадыров 21 жаштагы кызына Чеченстан Республикасына кылган эмгеги үчүн атайын сыйлыгын тапшырды. Чеченстандын президенти Рамзан Кадыров өзүнүн 21 жаштагы кызын Чеченстан Республикасына кылган эмгеги үчүн атайын медаль менен сыйлады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык, Рамзан Кадыров Грозный шаарындагы мектепке чейинки билим берүү департаментинин башчысы Хаджижат Кадырованы сыйлоо тууралуу жарлыкка кол койгон. Былтыркы жылдан бери шаардын мектепке чейинки билим берүү тармагында көптөгөн жакшы өзгөрүүлөр болду. Мындан улам Хаджижат Кадырова мектепке чейинки билим берүү системасына кошкон салымы жана ак ниеттүүлүк менен жасаган эмгеги үчүн сыйланды, деп билдирген Чечен өкмөтүнүн администрация жетекчиси Таймасханова. Белгилей кетсек, Рамзан Кадыровдун кызы бул кызматка 2020-жылдын декабрь айында 20 жашында келген. Ага чейин ал Грознойдагы бала бакчаларынын биринде жетекчилик кызматты аркалаган. Булак супер чекитке ийже. АКШда бороон чапкын 80дей кишинин өмүрүн алды. Катуу шамалдын видеосу. Американын бир нече штатында катталган катуу шамал 80ге чукул кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу РИА Новостинин Telegram каналы билдирди. Бороон чапкын АКШнын чыгыш тарабынан, анын ичинде Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки жана Теннесси штаттарын каптаган. Жаратылыш кырсыгы Кентуккиде 70 кишинин өмүрүн алган. Ошондой эле Теннессиде 3 жана Иллинойсто 6 адам каза тапты. ЖМКлардын жазышынча, Иллинойстогу Amazon компаниясынын кампасында кишилер иштеп жатканда куюн учуруп кеткен. Президент Джо Байден жабыр тарткан аймактарга тиешелүү жардам берүүнү тапшырды. Өлкө башчы бул АКШ тарыхындагы оор кесепеттерге алып келген катуу шамал экенин белгилеген. Ал арада Кентуккиде өзгөчө кырдаал жарыяланган. Штаттын губернатору Энди жаратылыш апааты аймакта кеминде 100 кишинин өмүрүн алышы мүмкүндүгүн айткан. Учурда бардык аймакта дайынсыз жоголгондор изделүүдө. Булак Спутник чекитке ийже.